Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүнкү видеобузда достор биз сиздер менен соода кылабыз, прибыль кылабыз и также туугандар бүгүн мен сиздерге копи трейдинг тууралуу түшүндүрүп айтып кетейин достор. Копи трейдинг деген бул эмне и вообще кандай кошулуш керек да. Азыр болсо биз копи трейдинг аккаунтубузда турабыз. Бул жакта менде $24,657 бар и бул жактан биз социальный торговля менен заниматься этебиз достор. Бул жакта сиздер пассивдүү киреше тапсаңыздар болот достор да. На долгосрок 1 ай, 2 ай, 10 ай, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл подряд сиздер бул жакта пассивдүү киреше алсаңыздар болот. Если сиздер инвестор катары болуп кирсеңиздер да, если сиздер соода кылбай эле, анализ кылбай эле соода кылам десеңиздер, анда копи трейдинг бул лучший вариант достор да. Коомдук соодабызда мынакей коомдук соода бул жакта биз сиздер менен башка трейдерлерди эле кайталасаңыздар болот, но сиздер башка трейдерди билбейсиз да кантип соода кылат экендигин. Ошон үчүн, чтобы пассивдүү и прям ровно кетиш үчүн сиздер лучше биздин копи трейдингибизге катталып алсаңыздар жакшы болот, потому что мен бул жакта айтып турамын кандай сделка ачам и кандай негизи стратегия менен соода алгандарын баардыгын көрүп отурасыздар да. Вот, и бул жактан биз издөө кылабыз и менин айдим чыгат достор. Бул жакта менин айдимди жазасыздар мынакей 107 07-28-16 ушуну жазасыздар. И бул жакта менин получается аккаунтум чыгат да, ушул аккаунтум чыгат. Азыр меники чыкпайт, потому что мен өзүмдү кайра эле өзүмдү издесем чыга бербейт. И ошон үчүн мен бул жакта приблизительно мынакей башка трейдердикин көрсөтөйүн да. Мынакей типа көчүрүү кыласыздар, меники эле да. И бул жактан биз сиздер менен настройка коюшубуз керекпиз да. 100% деген бул только 100% сиздердин сделкаңыздар менин окшоп ачылат достор. 100% болуп. Если 200% кылсаңыздар, бул сиздерге мисалы мен $3 ачсам, сиздерде $6 кылып койсоңуздар болот да. Мисалы биз $100 эле 100% эле коюп коебуз. И бул жакта мынакей стоп баланс деген бар. Балансты токтотуу да. Балансты токтотуу деген бул жакта сиздер если балансыңыздарда, счетуңуздарда $100 болсо, мисалы стоп баланс $50 кылып койсоңуздар болот да. Если 0 коюп койсоңуздар, анда 0го чейин соода болуп жүргүзүлө берет да, соода болуп копирование боло берет, иштей берет. Если сиздер $100 болсо $50 коюп коесуздар. Мисалы $50 просадка болуп калса, $50 токтойт копи трейдинг да. Полный слив болуп кетпейт, если акчаңыздан коркуп атсаңыздар. Далее минимальная сумма мен $3 ачамын, $3 коесуңар и максимальный $10 коюп кое берсеңиздер болот достор. Всё. Болду. Ушул настройка сиздерге жыл сайын ушул настройка болуп туруш керек да. Если потом суммаңыздар 2 эсе көбөйүп калса да, мисалы да, балансыңыздар $200 болуп калса $100 сиздер могул жакты 200% коюп койсоңуздар болот да. 200% коюп койсоңуздар, сиздер бул жакта $3 мен ачсам, сиздердики $6 ачылып калат. Көрдүңүздөрбү, сиздер өзүңүздөр уже риск чоңойтуп атасыздар и суммаңыздарды көбөйтүп атасыздар да, сделкаңыздарды. Вот. И ушуну ырастоону басасыздар, всё, копирование автоматически жүргүзүлөт достор да. Самое главное достор, сиздер если үйрөнгүңүздөр келсе, билгиңиздер келсе, кошулгуңуздар келсе, анда телеграмга өтүп жазыңыздар, ссылкалардын баардыгы описанияда. Итак, мен азыр өзүмдүн аккаунтумдамын. Көрүп атканда деле мынакей башка аккаунт, балансыбыз $129,160 и бул жактан биз соода кылабыз достор. Акыркы видеороликте биз 3 стратегияны разбор кылганбыз. Ошонун бирөөсү bizde азыр тренд болуп атат. Могул валютная пара, евро, турецкая лирада бизде бул жерде тренд восходящий да. И биз трендтин артынан эле жогору ачабыз. Бул котировкадан давайте ушундай кылайлы. 1 мүнөткөнү ачамын, 1 мүнөткө $200 жогору достор. Бул жакта бизде тренд восходящий болуп атат. Көрүп атканда деле бир эле темп менен, бир эле направлениябызга графигибиз көтөрүлүп баратат да. Мынакей. Далее бул жактан биз, конечно же, по тренду эле жогору ачабыз. Жакшы просадканы күтүп туруп достор да. Жакшы просадканы күтөбүз, эң астыраак уровеньден жогору ачабыз да. Анткени бул жакта бизде жогоруга кетип атат графигибиз. Итак, биринчи сделкабыз евро турецкая лирадан бизде 10 секунд калды жабылышына. Графигибиз дагы бир аз ылдыйга түштү. Биз суммабызды давайте ушул эле суммага калтырып коелу и 2 сделка ачамын достор. 1 мүнөткө дагы бир жолу перекрывайбыз достор. $400. 2 опцион менен жогоруга ачамын. Бир сделка минус болду. Мен кийинки суммамды 2 же 2,5 эсе көбөйтүп ачышым керек болот достор да. Но лучше 2,5 эсе көбөйтүп ачкан жакшы достор да. Ошон үчүн $50 дагы кошуп коелу 1 мүнөткө жогоруга. И бул жактан биз Martingale'ды колдонуп атабыз достор да. Martingale өзүңөр билесиздер, акыркы видеороликтерде мен түшүндүргөнмүн.
Итак, сделкабыздын жабылышына бизде дагы 30 секунд көрүп атканда деле кайрадан тренд бизде уланып жогору көздө кете баштады. Биздин тарапка да биз жогору ачканбыз. Итак, сделкабыздын жабылышына акыркы секунд и отлично, достор. Сделкалар бардыгы плюска жабылды и акыркы сделкабыз дагы 10 секунд бул жакта точно тоже плюска жабылды деп ойлоймун, достор, потому что биз эң астыңкы позициядан ачып алыппыз, достор да. Сонун бул сделкабыз дагы плюс болду. Бүгүнкү видеобузда биз балансыбызды обязательно $130,000 ашырышыбыз керек болот, достор. Анткени биз сиздер менен айткандагы деле максатыбызга срогубузуна жетишибиз керекпиз, достор да. Сроком биз балансыбызды $500,000 чейин көтөрүшүбүз керек болот да. Конечно же, мен, а силер эмес. Валютная пара австралийский доллар OTS'тен анализ кыламын. Так, бул жакта бизде мына үстүңкү сопротивлениябыз. Бизде четко көрүп атканда деле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жолу бизде касание болуптур жогорку уровенибизге. И азыр болсо графигибиз мынакей могул жерде 2 вершина кылып аткандай сыяктуудай, достор да. Бул жерден биз сделкабызды сатууга ача беребиз, достор. Так, $200 1 мүнөткө сатамын, достор. Көрүп атканда деле мынакей тренд негизинде ооба восходящий болуп атат, но бул жакта бизде могул үстүңкү линиябыз могуреке көрүп атканда деле жакшы туруштук берип атат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 жолу туруштук бериптир эле, да, 7 жолу отскок болуптур. И азыр менин оюмча дагы падение болуш керек деп, потому что мен бул жакта паттернды коюп атам, мынакей паттернды моундай болуп түшүш керек деп ойлоп атам, достор. Бизде могул жерде 2 тоо болуп атат могул жерде. И ушул жактан бери биздин графигибиз дагы продолжение болуп, нисходящий тренд болуп түшүш керек деп ойлоймун, достор да. Так, 15 секунд, но бул жакта бизде графигибиз кайрадан эле үстүңкү сопротивлениябызга чейин көтөрүлүп кетип калды, достор. Ладно, бул жерде анализибиз бузулду, достор, анализибиз иштебей калды. Ошондуктан биз бул жактан кийинки котировкабызга өтө беребиз, достор. Лучше бул жактан эми могуреки сызыктан сатышыбыз керек болот, достор да. Мынакей келип калды сызыгыбызга. Давайте ушул жерден 2 опцион ачайлы, мынакей. Как раз самый пиктен, достор да. 3 опцион $200 сатууга ача берейин, достор. Мынакей. Бизде мурдакы сызык линияларыбыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 азыр мына 8 жолу келип атат да. 8 жолу келди. Прям аябай күчтүү импульс менен карагылачы, достор. Прям сонун кетип атат жогору көздөй. Да, көрдүңүздөр, даже могул биздин мурдакы тарыхтагы линиябыздын да сызыгыбыздын сопротивлениябызды дагы пробой кылып дальше жогору көздөй кетип калды. Мындай дагы болот, достор. Мындай дагы болот. Самое главное, достор, мындай моменттерде биз азартка кирип кетпешибиз керекпиз и глупости совершать этпешибиз керекпиз, да. Вот ошибкаларды кыла бербеш керек. Бул жактан биз 3-чү попыткабызды ачабыз. $550 3 опцион мартингейл менен ача беремин и бул менен получается дальше до конца эле кирип кете бербейбиз. Максимум 3 попытка беребиз бир валютная парадан да. И все, туугандар. Биздин анализибиз бул жакта 3-чү подтверждение болбой калса дагы все, котировкадан кетебиз, башка анализ кылабыз, достор. Ошол эле котировкадан ача берген смысл жок, потому что бул валютная пара не предсказуемый и очень волатильный болуп калышы мүмкүн, достор да. Вот ошон үчүн максимум 3 эле жолу попытка кылабыз, достор. Биз азыр канча попытка кылдык? 1, 2 попытка кылдык и могул азыр 3-чү попытка. Кайра эле бизде мынакей көрүп аткандагы деле ложное пробитие болуп калды. Биздин сызыгыбыз, сызык линиябыздан көрдүңүздөрбү? Бизде ложное пробитие кылды, да. Англисче бул нос Пиноккио деп коет. Могул жерде ложное пробитие, график кайрадан резко биздин сызыгыбыздын астына түшүп кетти, көрдүңүздөрбү? Ложное пробитие кылып кайра плюска жабылды, достор да. Сразу $800-900 пайда көрдүк, достор. Так, следующий котировкага өтөбүз. Следующий котировканы разбор кылабыз. Канадский доллар, швейцарский франк OTS болот. Бул жерден 1 мүнөткө кайра $200 түшүрөйүн. 1 мүнөткө сделкамды сатууга ача беремин, достор. Бизде бул жакта мына уровень болуптур могул жерде.
Мынакей далее бул жакта бизде мына сопротивление, графигибиз падение болуп келген, үстүнкү сопротивлениябыздан бери поддержкага түштү, далее могул жерде накопление, кайра падение болду и бул жакта дагы бир уровень поддержка формироваться этилип калыптыр достор. Поддержкадан бизде кайра эле могул зеркальный уровенибизге келди, могул жака чейин да, могул жака и бул жерден графигибиз дагы падение болуш керек. Могул астыңкы поддержкабызга чейин достор да. Ошол себептен мен бул жакта сделкамды сатууга ачтым достор. Мынакей зеркальный уровеньден бизде ретест болуп, бул уровеньден кайра кайтып кетиши толук ыктымал достор да. Так, 5 секунд и бул сделкабызды дагы плюска жаптык достор да. Отлично. Бүгүнкү общий прибылим $2000 болуптур достор. $2200 болуп калды ушул сделка менен. Бүгүнкү сессиябызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде кечинде саат 9-да стрим болот достор. Ошол стримибизде жолугушабыз. Азыр болсо соодабызды токтото берсек болот. Прибыльга чыктык, пайда бар. Дальше смысл соодаланга жок достор да. Бүгүнкү стримде барыңыздарды күтөмүн. Жана биздин обученияларыбызга жана копи трейдингтерибизге кошулуп алсаңыздар болот. Бардыгы бесплатно. Ссылкалардын бардыгы описанияда. Ошол жактан өтүп жазасыздар, катталасыздар и бардыгы башталат достор да. Прям бүгүнтөн жазсаңыздар, сразу бүгүнтөн баштап обучение алып баштасаңыздар болот да. Регистрация и пополненияларды. Итак, ушул менен кийинки видеода көрүшөбүз достор. Стрим и бүгүн соода дагы болот достор. Кечирет. Всё, всем ассаламу алейкум.